Sizge органикалык битоксибацилин препаратын сунуштадык. Бул ошол жуктун личинка фазасындагы Колорадо коңузунун зыянкечтерин токкулат. Анан азыр нормалары негизи 40-тан 100 граммга чейин сунушталат экен. Азыр бир вариант кылып көрөлү. Биринчи 10 литрге 100 грамм. Анан белгилүү бир солду белгилеп коелу. 100 грамм менен кандай иштейт? Анан минимально 40 грамм менен иштетип көрөлү. 20 литрге. Анан эгер эффект жакшы болсо анан эртеңдерден баштап эми 2 күндөн бир результатын көрүп туруп анан калгандарга ушуну чачалы. Бермет менен Нурбек даярдап берди муну. 150 литр сууга кошобуз да муну. Азыркы жерге жетет Кудай буйрса. Анан болушунча эртерээк колдонушуңуз керек. Асанали Саламат Байкенин маман айылында ошол зыянкечтерге битоксибацилис препаратын ошол 100 грамм 10 литр сууга колдонуунун алдында турабыз. Колорадо коңузунун личинкалары мындай чыгып калган фазасы. Мен Асанали Саламат Жеңишбекович, 35 жаштамын. Ушул маман айылында төрөлүп өскөм. Үй бүлөлүмүн 22 жашымда турмуш кургам. Анан ушу чарбачылык менен алектенем өзүм ушу. Жер дыйканчылык менен. Анан ушундай баягы химиялык заттар көбөйүп кетпеди. Анан баягы ден соолукка, адамдын организмине зыян болгондуктан ушу химиялык заттарды колдонбостон ушул органикалык жер жемиштер менен баягы бала чаканы бакканга аракет кылып келем да. Быйыл ушу койка долбоорунун жардамы менен ушул аянтты көбөйтүп картошкөнүн 80 сотка жерге септик ушу туугандар менен. Анан ошол койка долбоорунун агрономдору Бермет менен Нурбек келип ушул органикалык препаратты алып келди. Ошону чачып атабыз зыянкечтерге да, Колорадо коңузуна. Ошо койка долбооруна дагы рахмат. Элдерге жардам көргөзүп, ушу жакшы акыл кеңештерин айтып атат бизге. Маман айылында Маман органик деген кооператив түзүлдү. Кооперативдин 60 мүчөсү бар бүгүнкү күндө. Ошол бүгүнкү күндө кооператив кичине иш кылып атат ушул койка долбоорунун түлкүсү менен. Жеримдин аянты 30 сотка. Жылда себем ушул 30 сотка жерге. Органикалык жол менен өстүрөм картошкөнү. Ошо быйыл 6-жыл. Өзүбүз жейбиз, анан ушу базарга сатабыз. Оптовый баа менен кетет. Кудай буйрса, июль айынын 15-20 менен картошкабыз даяр болуп калат. Ошондо бу жерди казып сатып туруп, анан жанагы ниет кылып атабыз. Корейский редко сепсек деп. 80 сотканын баарын эмес, ошол жерге. Көрөлү депчи. Ошол Саламатова чачып бериңиз, анда. Бүгүн бүтүрүңүз муну полный чачып. Шу аз бүтүрөм, Кудай буйрса, бат эле муну. Бул растворду полный. Эме 2-3 сааттан кийин өзүнүн таасирин уже төмөндөтүп баштайт, ошон үчүн уже чачабыз. Жок, бул бат эле чачамыз, Кудай. Только жукка, башка зыянкечтерге да келет. Мольдорго кетет, жукка кетет. Бул эми битоксибацилин деп коет. Органикалык каражат, мунун составы болсо бактерия жана бациллус турингенсис деген бактерия болот. Бацилл деп жатат. Ошол бактериянын жасалган препарат да. Анан бул болсо ошол органикада уруксат берилет. Анан ошол эле жукка азыр берип атабыз сунуштап. Органикадачы. Ошону алып келдик. Бул болсо ошол азыр чачкандан кийин именно жана жук болуппу? Имагасты чоң жуктарчы. Аларды өлтүрбөйт. Именно жана личинка болот го, кызыл болуп чыккан. Ошолорду жок кылат. Анын дагы аябай чоңоюп кеткен фазалар болот да. Чоң болуп, аларды өлтүрө албайт.
жаштарын, кичинекейлерин, биринчи, экинчи фазадагыларын өлтүрөт. Анан бул болсо ошо жети чачкандан кийин бир 3-4 суткадан баштап эффект бере баштайт. Анан бул контакт системный болуп иштейт да. Ашказан жана жегенден кийин токсиндер болот. Ошолор менен ич агарын талкалап жок болот да. Анан 14 күнгө чейин иштейт. Жалбыракта калат да.